Все время идут Geçip споры. siz kimden ruhsat soradınız orusça daярдағаныңды? Эмне үчүн кыргызча эмес? У депутатов спросила разрешение. Kimden? Kim ruhsat берди sizге? Төрағадан, Кайсы төрага? сизден. Мен азыр көрүп атам. Бизде бул жерде тартип ушундай мамлекеттик тилде жасашыңар керек. Уруксат сурабай эле окуп кете бересиңерби? Ким уруксат берди? Рұқсат берсеңіздер, Кыргызча жасаңыз. қырғызша? Хорошо. Тартип баарына бирдей болуш керек. Мейлі қырғызша айта берейін. Урматтуу төрага, мына азыр Динара айымга сиз кыргызча өзүңүз жеке каалооңуз менен кыргызча доклад бергиле деп, отчет бергиле деп, доклад бергиле деп койдуңуз. Сөзүнүн 70% орус тилинде болду да. Анан кийин бизде конституцияда расмий тил катары орус тил жазылган. Эгер жалаң кыргыз тилинде отчет укуңар келсе, анда ал конституцияны өзгөрткүлө кайра. Азыр эмнени түшүндүк эми? Мен деле каршы эмесмин. Мен деле келгенде кыргызча берсе экен деп ойлойм мен делечи. Бирок эмнени түшүндүк азыр? Азыр уктуңарбы ушул айымдын доклад берип атканын? Ошол себептен урматтуу төрага, сиз жеке өзүңүз чечим чыгарбай, эгер мындан алдыңкы учурлардан да дагы боло турган болсо, анда добушка коюңуз анда. Баарыбыз чечимге келели. Анткени мен түшүнгүм келет эмне жөнүндө сүйлөп атканымчы. Азыр мен түшүнгөн жокмун, ачыгын айтып кетейин. 30% кыргызча сүйлөдү дагы, 70% орусча сүйлөп койду. Анан сиздин жеке чечим чыгарганыңызга дагы мен каршымын. Рахмат. Рахмат, кечиресиз, бул менин жеке каалоом эмес, регламенттин талабы. Бардык баяндамалар мамлекеттик тилде баяндалат, сессиядагы мамлекеттик тилде алып барылат. Экинчи микрофон. Андай болсо, анда азыркы докладтан да кайра басынан карап чыгабы. Анткени кыргызча болгон жок бул доклад. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен бардыгын регламенттин чегинде алып барам. 5-чи микрофон.